Дүйшөмбү күндүн жаңылыктар маалыматтык топтому менен тааныштырып, студияда мен Гулера Туратбекова. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө. Жаңы ачылган көмүр кендин мүмкүнчүлүгү кандай? Ал кендин жылына канча тонна көмүр казылат? Баш районуна бергиле дагы калгандарын экспортко чыгат. Нарын шаарына жаңы техникалар берилди. Алар каланын кайсыл тармагына колдонулат? Карт тарыхты камтыган Кумдөбө, Кочкорбашы шаарын үзүлдөө үчүн ири каражат каралды. Статутумунда 4 гүл деген аталыш менен же 40 чоронун күмбөзү деген аталыш менен белгилүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Торгарт көзөмөл өткөрүү пунктунун жана Торгарт көмүр кесиминин иши менен таанышты. Кененирээк Нооруз Аблаев улантат. Жолдош министрлер кабинетинин төрагасы мамлекеттик чек арада терс окуялар катталган жок. Чек ара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Саламатчылык тилейм. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев реконструкция иштери жүрүп жаткан Торгарт көзөмөл өткөрүү пунктуна барды. Анда жаңы гана оңдоодон өтүп ишке берилген жөө жүргүнчүлөрдү тейлөө пунктунун абалы менен таанышты. Кошумча Торгарт өткөрмө пункттан чыга бериште 3 гектар жер тилкесин алдык азыркы күндө. Ал жерде электрондук кезек уюштурмакчыбыз биз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой экспортко кетип аткан автоунаалардын чоң тыгыны жаралып, айдоочуларга бир аз ыңгайсыз абалдар түзүлүп, шарттары оор болгондуктан азыркы күндө ошол жерден электрондук кезек уюштурабыз. Буюрса айдоочулар өзүнүн убактысын, өзүнүн кезегин билип алып, келип, анан көп турбай эле Кытай тарапка кирип кетүүгө шарт түзүлөт. Ошондой эле Минкап төрагасы Чатыр көл чек ара кызматынын бөлүмчөсүнө кирип, аскерлердин жашоо шартынан кабар алды. 400 метрден Кытай башталат. Анан ушул чек ара постунун негизги тапшырмасы ошол. Азыркы күндө эми бул жерде көмүр кени башталды. Анан азыр бул жакты дагы жолдун бул бетинен дагы азыр разведка жүргүзүшүп атат. Эгерде мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл алып калса, биз бул чек ара посту жылып калышы мүмкүн. Ошону менен бирге бул жер азыр кайсыл бул жерде территория берилет, ошого жараша. Анан кийин бул жердин саны көбөйтүлүш керек да, чек ара заставасы болупчу. Андан соң Адылбек Касымалиев жылына 40 000 тонна көмүр өндүргөн Торгарт бир көмүр тилкесине барды. Бул жердеги 557 гектардан ашык аянтты чалгындоого Кыргыз көмүр ачык акционердик коому лицензия алган. Бүгүнкү күндө 25 гектар аянтта жалпы 423 000 тоннадан ашык көмүр кору бар экени аныкталган. Минкап төрагасы калкты үзгүлтүксүз көмүр менен камсыз кылуу тапшырмасын коюп, ишти жигердүү алып баруу менен тез аранын ичинде экспортко чыгуу тапшырмасын берди. Мен айтып атам, азыр батырап көбүрөөк тапкыла Ат Баш районуна бергиле дагы калгандарын экспортко чыгат. Жалпысынан 3 лицензия алынган Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына, экөөсүнө разведкага, бирөөсүндө уже разведочный работа бүтүп, жалпысынан 558 гектар, анын ичинде 25 гектарында бүгүн көмүр казуу иштери жүрүп атат. Жалпы разведанный объем 435 000 тонна, бүгүнкү күндө 10 000 тоннага жакын көмүр казылып алынды. Минкап төрагасы таанышкан көмүр кениндеги кара алтындын энергиялык кубаттуулугу кара кеченикинен кыйла жогору. Ал эми андан казылган отундун баасы монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен биргеликте тоннасы 2000 сом деп бекитилди. Нооруз Аблаев, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин кийинки сапары Нарын шаарында уланып, кала башчысына заманбап атайы багыттагы жаңы техникаларды тапшырды. Мындай жагымдуулук чакан каланын транспорт жана курулуш инфратүзүмүн жакшыртып, калк ыңгайын камсыздайт. Келген техникалар эми качан каттамга чыгат жана алардын кандай артыкчылыктары бар, кабарчыбыз Жазгүл Усубалиева айтып берет. Эми Нарын шаарынын тургундары мына бул менин артымда турган жаңы автобустар менен өз каттамдарын жүргүзө алышат. Бүгүн президенттин турукташтыруу фондунан жалпы 230 миллион сомго 24 техника алынып келинди. Алардын 11-и автобустар болсо, калганы чарба мекемелерине арналган техникалар.
Токтосун Жумаев 30 жылдан бери айдоочулук кесипти аркалап, кала тургундарынын кызматында. Бул жолку жаңы техникалардын келиши ишти кыйла жеңилдетип, жүргүнчүлөр үчүн да бир топ ыңгайлуулуктар орун алмакчы. Ал эми автобустар 30 орундуктан туруп, бардык жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуулуктар эске алынган. Тирлөө сайдачымын. Андан электробус келип, электробус айдап аттык. 2 жыл болду келип айдаганыбызга. Андан кийин быйыл болсо ушул автобус келип, ушуну айдап атабыз. Бул солярка менен жүргөн автобус экен, жакшы экен. Бүт удобный. Видео камерасы бүт иштейт экен. 30 жылдан бери эски техника айдап атчыбыз. Мына Нарын шаарынын элине аябай сыймык, жакшы жаңы мына жакшы автобустар келип атат. Аябай сүйүнүштүү да. Элдер да мына иштерине киргенде мындай эме кылбайт, нар жактарын баскылап, бер жактарын баскылап чийгилебей, жанагы окуучу балдар. Ата-энеси балдарын айтса эме болот эле, жакшы болот эле да. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Нарын облусундагы иш сапар алкагында калаага жаңы алынган атайын техникалардын жана автобустардын ачкычтарын салтанаттуу тапшырды. Коммуналдык жана чарба кызматтары үчүн алынган жаңы атайын техниканын, ошондой эле автобустар менен таанышып чыкты. Автобус мындай бир жагына кыйшайып берет. Безопасность жагынан каралган, агылышчысы. Президенттин жана турукташтыруу фондунан берилген акча 230 миллион. 11 автобус, анан калганына спецтехникалар 23 спецтехника пландаштырылган. Негизги спецтехникаларыбыз бүгүнкү күндө келди, автобус толук келди. Автобусту дагы эң сапаттуу сапаты жагынан жогору турган завод изготовительдердин өзү менен келишим түзүлгөн. Спецтехникалар дагы Хово центрдин өзү менен келишим түзүлдү, Хундай центр менен түзүлдү. Шаарга эң керектүү болгон мына бүгүнкү жүргүнчүлөр таш өтө көйгөй болуп турган автобустар буйруса кече келип, мына бүгүн растаможка бир-эки кагаз оформлениялери бүтсө, уже сразу жолго чыгарабыз. Маршруттук каттамга чыгарат. Президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн 230 миллион сомго Нарын шаарына 34 атайын багыттагы техникаларды сатып алуу боюнча түзүлгөн келишимге ылайык бүгүнкү күндө 11 автобус, 5 таштанды чыгаруучу унаа, 2 авто көтөргүч, 1 суу ташуучу, 1 жүктөгүч трактор жана 1 экскаватор болуп, жалпы 21 техника келип түштү. Мындан сырткары Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан алынган дагы 2 техника Нарын суу каналы ишканасына тапшырылды. Буга чейин эски техникалар менен иштеп бузулуп, ар кайсы жерде ремонт кылып ушинтип атчыбыз. Азыр жакшынакай мындай техникалар келип атат. Мындан ары дагы жумуштар бир топ эле жеңилдейт. Берилип жаткан ажабызга чоң рахмат. Ушундай чоң жардам. Өзгөчөлүгү жакшы, жүктөөчү балдарга аябай жеңил болот экен. Мурун беркиндей өзүбүздүн техникаларга үстүнө салып, үстүндө бир киши басчу. Азыр булардын артына ыргытып, өзү тартып алып, өзү төгөт. Ушундай аябай жеңилдиктер бар. Үнөмдөлүп атат, жакшы. Төрөгө жаңы алынып келинген техникалар ак жолтой болушун тилек кылып, шаар үчүн узак жылдар кызмат кылуусу үчүн аяр мамиле кылууга чакырды. Жазгулуу Субариева, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Кыргызстандын тарыхы экенин, бирок анын көптөгөн барактары бүгүнкү күнгө чейин толук ачыла элек. Кочкор өрөөнүндөгү Кумдөбө жана Көк Таш аймактарында жайгашкан байыркы шаар чалдыбарлар менен тарыхый курулуштар оңдогон жылдар изилдөөчүлөрдүн көңүлүн буруп келген. Эми бул жерлерге мамлекеттин расмий көңүл буруусу күчөп, казуу иштери илимий негизде уланууда. Кылымдардын изи жаткан бул аймактарда тарыхчылар менен мамлекеттик кызматкерлер биздин чыгармачыл топ алардын жаңы табылгаларына күбө болду. Элебай Тургунбаев дегендин де эмгегинде бар. Анан мен ошого таянып, жерде ошо кыргыздар куруп, кийин Кумдөбө айылындагы Кочкор башы шаар чалдыбарындагы байыркы мончонун, ошондой эле Көк Таш айылындагы күмбөздүн табылышына 50 жылдан бери үзгүлтүксүз эмгегин жумшап келген жергиликтүү ыктыярчы изилдөөчү Кайырбек Коңурбаев. Ал 1975 жылдан бери бул аймактарды изилдеп, жергиликтүү археологторго, бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, тарыхый объектилердин сакталуусуна жана расмий иликтенишине шарт түзүү үчүн аракет кылып келген. Өзүнүн айылынын ичинен эле тарыхый документтерди жана табылгаларды чогулткан жеке музейинда түзгөн. Коңурбаев тарыхый мурас боюнча Суяп, Ордокент, Кашкар, Баласагын жана аламаттан жок болгон шаарлардын дайыны деген аталыштагы китеп жазган.
Анын айтымында аймакта расмий жазык иштери 2017 жылдан бери жүргүзүлүп келгени менен мамлекет тарабынан олуттуу көңүл буруу эми гана башталууда. Андан кийин жайкысын извиновой болуп бул жерде сугарчымын ушулардын баарын. Анан ошондо ушул суу жеп кеткен жарларда стеналар бушкан кирпичтен чалган стеналар. Анан эми тарыхты карап эметсек эч жерде эч маалымат жок. Анан кой деп барып тарыхчыларга бардым, 20 жыл күттүм. Анан өзүм энергетик болсом анан бул эмне кой аны деп өзүм изилдеп, анан тарыхты жазып чыктым. Кочкор өрөндө орто кылымдарда гүлдөп өнүккөн Кочкор башы шаар чалдыбарында 2 жылдан бери казуу иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында коомдук мончонун калдыктары табылган. Археологдордун айтымында бул тарыхый уникалдуу объект 11-12 кылымдарга таандык экени болжолдонууда. Байыркы иликтөөнү жетектеген археолог Орозбек Солтобаевдин айтымында алгач Кочкор башы тууралуу маалымат Карахандар каганатынан чыккан даңазалуу энциклопедиячы аалым этнограф Махмуд Кашкари Барсканинин илимий мурасында дагы таасын чагылдырылган. Эс тутумунда 4 гүл деген аталыш менен же 40 чоронун күмбөзү деген аталыш менен белгилүү. Бирок илимий адабияттарда бул шаар тууралуу маалымат 20-кылымдын 40 жылдарынан бери белгилүү кыргыз окумуштуусу, кыргыз таануучу Александр Натанович Берштам тарабынан келип, ушул жерди көрүп, анан конкреттүү түрдө кайсы шаардын орду кайсы мезгил экендиги жөнүндө айтпастан, ушул жерде шаардын калдыгы турат, анын дубалдарында 40 чора аталышындагы күмбөздөр турат деп 1941 жылы өзүнүн түндүк Кыргызстандын тарыхына кыскача баяндама деген эмгегинде жазып кетет. Кумдөбө айылындагы Кочкор башы жана Көк Таш аймагындагы кылымдарды камтыган сырдуу тарыхый жерлерди жакындан таанышуу максатында аймакка мамлекеттик катчы Марат Иманкулов, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев келди. Иш сапардын алкагында алар жергиликтүү тургундардын ыктыярчы тарых изилдөөчүлөрдүн пикирин угуп, аймактагы тарыхый мурастын учурдагы абалы жана келечектеги пландары менен таанышты. Өз сөзүндө мамлекеттик катчы Марат Иманкулов бул сыяктуу тарыхый жана маданий мааниси зор жерлер мамлекет тарабынан өзгөчө камкордукка алынып, изилдөө жана коргоо иштери жүргүзүлөөрүн белгиледи. Эрте жашта баштап эле, күн жылы баштагандан баштап казып, убакыт өткөзбөстөн тездетиш керек да. Эми муну качкандан бери 20 жыл качмак белек, ото бермек, андай болбош керек. Азыр баардык бар мүмкүнчүлүк бар, техника бар, керек болсо техниканы тартабыз, дагы кесипкөй адамдар тартабыз. Каржылап беребиз мамлекет катары. Анан кийин ушунун баарын мамлекеттин каржысынан каржылап беребиз. Анан ушунун баарын тездетиш керек. 1-2 жылдын ичинде ушул жерде чоң бир комплекстерди курсак деген жакшы тилек бар. Быйыл көөнө тарыхты изилдөөгө мамлекет тарабынан 530 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ал эми Кумдөбө айылындагы казуу иштерине 2027 жылга чейин 6,5 миллион сом этап менен жумшалмакчы. Бул жер уже казуу иштери 2017 жылы бүткөн. Казуу иштери ошо ТИКа тарабынан каржыланып, бул жер бүттү. Ал эми башка жерлерге мына жанагы мончо казылып атпайбы, жыл сайын ал жерге 6,5 миллион сомдон бөлүнүп турат. 27 жылга чейин. Ороз агай өзү студенттер менен келип 20-25 балдарды алып келип өзү ошо баш көз болуп археологиялык казуу иштерин жүргүзүп атышат. Кочкор башы шаар чалдыбарында жүргүзүлүп жаткан казуу иштери 35 гектар аймакты, ал эми Көк Таштагы изилдөөлөр 15 гектар жерди камтыйт. Бул тарыхый мааниси чоң болгон аймактардын айрым бөлүктөрү мурда Айыл Чарба багытындагы жерлерге өтүп кеткен. Эми ошол тилкелер мамлекеттин карамагына кайтарылып, расмий түрдө коргоого алынмакчы. Кумдөбө айылынын өзүндөгү жана Хаман баня деген жер, бул баня азыр биз ошону тегергенде 20 гектарды айтып атышат. Biz oşçende jerin büt ФПС'in jeri, кайра бөлүштүрүүнүн жери, biz аны büt boşotup бердик да. Biz качан десе ошол күнү boşotup беребиз. Ал жерин büt бары менен келишим түзгөн эмес. Биз тараптан эч кандай мындай эл тарабынан же болсо айыл өкмөт тарабынан эч кандай буларга тоскоолдук болгон жок.
Кочкор башы жана Көкташ аймактарында жүргүзүлүп жаткан казуу иштери бул аймактагы байыркы тарыхын кайрадан таанып билүүгө чоң кадам. Жарым кылым бою ыктыярчылык менен эмгектенген жергиликтүү изилдөөчүлөрдүн аракети, археологдордун илимий далилдөөлөрү жана мамлекеттин көңүл бурусу бир багытта айкалышып, кылымдар койнунда калган мурастын жүзүн ачууга жол ачты. Адистердин пикиринде тарых түп тамырыбыз, аны изилдеп, сактап, кийинки муунга өткөрүү бүгүнкү күндүн маанилүү милдети болуп калды. Наргиза Жумайдел кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарындагы ден соолукту чыңдоо борбору кайрадан оңдоп түзөөдөн кийин пайдаланууга берилди. Бул үчүн республикалык бюджеттен 33 миллион сом каржыланып, жаш спортчулар үчүн тийиштүү шарттар түзүлгөн. Нарын шаарындагы ден соолукту чыңдоо комплекси капиталдык оңдоодон өтүп, бардык шарттары менен пайдаланууга берилди. Жаңыланган бул жайга спортко 45 жылдык өмүрүн арнаган Иманакун Асановдун ысымы каралды. Каарман акыркы жылдарда спорт жаатына болуп жаткан жаңыланууларга кубанып, жатканын айтып, жаш муундарды спорт менен машыгууга чакырды. Республика боюнча бүт барлык жерлерде спорт жайлар, спорттук маданиялык комплекстер, билим берип турган мектептер, бала бакчалар мына класстын жайы аябай өтөт. Анан биз дайыма өнүккөн өлкө, дени сак улут деп мына президент чакырышы да. Анан жаштарга мына ден сергек жашоо, дени сак калоо боюнча мына спорттук секциялар, спорттук мектептер аябай мурункуга караганда акча каражаттар көп бөлүнөт. Иманакун Асанов атындагы ден соолукту чыңдоо комплексин толук оңдоп түзүүдөн өткөрүүгө республикалык бюджеттен капиталдык салымдар беренесинен 33 миллион сом каралган. Биздин борбордук стадионубуз 31-августта буюрса ачабыз. Анан оң жагында турган Соңкөл имаратындагы бул спорттук объект катары толук ремонттон өткөзүп туруп берели деп атабыз. Мындан сырткары мына ортолукка Федерация футбола тарабынан уже макулдашылды. Бул жерге дагы футбольный аянтча курулат. Бул имарат 97-жылы салынган экен, 1997-жылы. Спорт комплексин ачылуу аземине президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров катышып, акыркы жылдары облус аймагында спорт тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты. 19 спорттуу объектилери жаңы салынып, жана капиталдык оңдоодон өтүп жатканын кабарлады. Алыс кетпейли, ушул эле стадионубуз 1,5 миллиард сомго Кочкор районунда экөөнү бириктиргенде ушул 500 миллион сом акча каражатын оңдоп атат. Ошондой эле ар бир райцентрде Акталага жаңы куруп баштадык. Ат башы районуна курулуп атат. Жумалданына жакын эле ачылды. Хоккей аянтчасы ачылды Жумал районунда. Ушинтип отуруп, жалпы бир 700 миллион сомдон ашык акча каражатта быйылкы жылы спорт комплекстер 1997 жылы курулган бул жай бир дагы жолу оңдоп түзүүдөн өткөн эмес. Буга чейин жылуулугу жок болгондуктан жай айларында гана иштечү. Эми спортту сүйгөн жаштар үчүн жуунучу жайынан өйдө түзүлүп, жаш спорт сүйүүчүлөрү үчүн эң мыкты машыгуу жайына айланды. Комплекске келгенден бери жакшы болуп атат. Маалымат иретинде айтсак, каланын ар бир чөлкөмүнө чакан футбол аянттарын ачуу пландаштырылууда. Бул иш 2026 жылдын жаз айлары менен башталары мерчемделүүдө. Жыпара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.
Ушуну менен жаңылыктар маалыматтык топтому соңуна чыкты. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.